Ош шаарындагы мектептердин мугалимдери карантин учурундагы сабактарды онлайн түрүндө уюштура баштады. 2019-2020 окуу жылынын 3-чү чейрегинин соңку аптасындагы, ошондой эле 4-чү чейректин башындагы сабактар календардык пландын негизинде 30 мүнөттүк убакытка ылайыкташтырылып, онлайн түрүндө уюштурулууда. Онлайн сабактарды өтүү мектептик медиа бурчтардын, мугалимдердин YouTube каналдары, ошондой эле Facebook, Instagram баракчаларында түз эфир аркылуу да ишке ашат. Мындан сырткары Кыргыз Республикасынын билим берүү жана Илим министрлиги ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясынын билим жана илим каналы менен биргеликте эс алууга байланыштуу онлайн сабактары ар күнү 9:00дон 17:00га чейин тартууланат. Аны менен бирге ЛТР маалымат YouTube каналынан көрсөңүздөр болот. Шаарыбызда эми жалпы 3000 мугалим, 3000ден ашуун мугалим болсо, анын көпчүлүгү компьютерди пайдаланганды билет. Бүгүнкү күндө онлайн сабактар ошол календардык тематикалык планга ылайык кайсыл темага келе турган болсо, эми мурда биз негизи сабак 45 мүнөттөн өтүлсө, мисалы үчүн ал жерде суроо жооп, тапшырма суроо көбүнчө мындай интерактивдүү кетет. Ал онлайнда деген көбүнчө бир тараптуу болуп калгандыктан бул 30 мүнөткө ылайыкташтырылат онлайн сабак. Бул жерде негизги 10 предмет, андан сырткарыдагы предметтерибиз бар. Ушулардан сабак өтүлөт. Булар эми негизинен биз түрдүү программаларды сунуштап атабыз. Эми өзүнө ыңгай келгени, окуучулар менен контакт курганда кандай онлайн аркылуу эмне менен курат. Ошого да байланыштуу болот, албетте. Кээ бирөөсү Zoom деген атайын программаны пайдаланат, кээ бирөө YouTube'га жүктөп туруп анын шилтемесин бериш мүмкүн. Кээ бирөө жөн эле үйдө туруп, видеого тартылып туруп, мисалы үчүн аны жана Google дискке тиркеп туруп, анын шилтемесин бериш мүмкүн. Ошол учурдачы өзү көрүнбөй эле жанагы скриншот сыяктуу кылып бир видеонун өзүнүн программасы бар. Мына ушул компьютердин жардамында дагы башкача кылышы мүмкүн. Андан сырткары бүгүнкү күндө соцсеттерде өзүңөр билгендей YouTube, Facebook, ошол Instagramда түз эфир деген бар. Мына ошол алдын ала окуучуларга өзүнүн ошол соцсеттеги адресин айтып койсо, ага чейин жазылса окуучулар, ата энелер, мисалы үчүн бардык эле окуучуда телефон жок, бүгүнкү күндө ата энесинин телефон жардамында деле контакт кура алат. Ошон үчүн ошол түз эфир аркылуу деле эми бул мугалимдин чыгармачылыгына, ошо кайсыл тармакты интернетте жакшы өздөштүргөн, ошонусуна жараша эле болот. Конечно, бул биринчисинде, мисалы үчүн, бир класста бардык эле буга жеткиликтүү болбошу мүмкүн. Бирок эми көч бара-бара түзүлөт дегендей, баягы көпчүлүк окуучу буга тартылат деп ойлоп атабыз. Биз буюрса мына каникул ичи ушу менен иштеп, 4-чү чейректин алгачкы сабактары мына ушул онлайн түрүндө өтмөкчү. Баягы өткөндө эмеде мынтип айтылды да, методикалык иши уюштурулсун, мугалимдерге анткени сабак болбосо дагы айлык жазылып кетет да буларга. Ошон үчүн булар жумуш күнү деп эсептелет. Бирок ошентсе дагы шарт жагдайга караса, мисалы үчүн азыр кече күнү приказ чыкты, бирок бүгүн кырдаал башкача. Бул коронавирус боюнча кече биз 3-чү категорияда элек, бүгүн катталды мына кечетен бери. Биз эми 2-чи категорияга чыктык. Мында дагы улам режим өзгөрүшү мүмкүн. Балким мугалимдер мектепке келбесин деп чектешибиз мүмкүн. Үйүндө гана дистанттык немеде иштесин, дистанттык абалда иштесин деп. Балким азыр бир мүнөт